азыркы жашта уже 12-ден 13-кө кетти. А бирок эмеси боюнча бул азыр 2-класс дудуктар мектебине күндө ташыйбыз. Жанында дайыма киши болуш керек. Анан баардыгын көрүп туруп жүрөгүм чыдаган жок. Анан балдардын баары чачырандуу болуп аткандан өзүм алып келип алгам. Үй жагынан аябай болуп жүрөм да. Үйүм болсо буларга карап мен ушул үйдү снимать этип алгам. Бул үйгө мен 30 000 төлөйм. Пенсиясы болгон менен баягы 8 000. Ал эчтекеге жетпейт. Айына ошондо 14 000ге дайыма дарап берем. Баш мээнин бир жагында такыр клетка иштебейт дейт. Бир жак могу колу такыр эле түшпөй эле минте эле турчу. Анан реанимацияда 3 күн жатты. Анан палатага которгон күнү кайраказ болуп калды. ДЦП болуп төрөлдү. Булар эме ичинен эле баягы ден соолуктун айынан эле болду. Бир күндө 8 жолго чейин кармайт. 10 чакты жол. Мен кылайт элем үлө болсок экен деп. Жана жемди да кулагы угуп сүйлөп кетсе экен деп. Тагдыр бизге аябай эле адилетсиз мамиле кылып койду деп аябай кайгырган учурларыңыз болобу? Апа мен сагындым, жакшы көрөм демек. Өзүнүн жашоосун, өмүрүн ушул өзгөчө балдарга арнап койгон каарманыбыз Гүлмира айым. Акыркы убактарда ден соолугум начарлап баратат. Кыштын күндөгү оор күндөрдө да кантип күн көрөбүз деп сарсанаа. Эгер ооруп калсам, бул үй бүлөнү ким багат деген ойлор түнү бою уктатпай чыгаарын дагы айтты. Ал эми кичинекей Айбол апасы каза болгондон кийин Куран аяттарын жаттап, апасына Куран багыштап, сагынычын ушундай жол менен таратып турарын да бизге баян кылды. Жашоодогу оор сыноолорго сынбастан, ар дайым эртең менен өзүнө жаңы күч, жаңы дем менен бул жашоону кайрадан жыгылган жерден туруп улап кеткен биздин тагдырлар көп санда кездешет. Ошондой тагдырлардын бирин бүгүн сиздер менен тааныштырмакчыбыз. Өзгөчө 4 баланы апасы каза болуп калгандыгына карабастан эне мээримине зар болбосун деп ушул атасынын бир тууган эжеси чоңойтуп жаткан учур экен. Өзгөчө балдарга билесиздер, эне мээриминин бул жетишпегендиги жашоодо эң эле аксатып коет. Ошол нерседен аксап калбаса экен, ушул жашоодо өз ордун тапса экен деген Гүлмира эжебизди сиздерге бүгүн кененирээк баян кылмакчыбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы, Гүлмира эжеге? Бүгүн сизге келип калдык. Өзүңүз жөнүндө кененирээк маалымат менен бөлүшө кетсеңиз, кайсыл жактан болосуз, азыркы учурдагы жашооңуздун болуп жаткан оош кыйыштары менен бөлүшө кетсеңиз. Саламатчылык. Сиздердин келгениңерге да мен чоң кааныштамын. Мен мындайды күткөн да эмесмин. Өзүмдүн ушу жөнүндө айта кетсем, өзүм Ысык-Көл ууласынын Түп районунун Ичке Суу айылынан болом. Атым Гүлмира. Мен ушул азыркы учурда өзүмдүн инимдин балдарын алып келип багып отурам. Булардын мамасы өтүп кеткен. Папасы да кичине аттан жыгылгандан кийин оор эмеде болуп, ал да 2-чи группада инвалид болуп калган. Булардын азыр менин колумда 4-төө. 4-төөнүн 2-өсү дагы инвалид. Бул кыз ошо эгиздердин түгөйү болот. Бул азыркы жашта уже 12-ден 13-кө кетти. А бирок эмеси боюнча бул азыр 2-класс окуйт. Сүйлөбөйт. ДЦП дудуктар мектебине күндө ташыйбыз. Жанында дайыма киши болуш керек. Анткени өзүнүн бир жагы жакшы иштебейт да, бир жагына сүйрөп, колдору эме кыла албайт. Колдору минтип эметип турат да, иштете албайт. Ошо. Анан баягы адам башына эмнелер келип, эмне кетпейт экен ушундай жашоодо түшүнөт экенсиң. Буларга азыр мага баягы күнүмдүк жашоомдо дагы кыйналбасам дагы баягы азыр бизге буларга үй керек. Мен өзүм жалгыз бой энемин. Өзүм бирок бир кыз, бир уулум бар. Алар өзүнүн жашоолору менен. Анан буларды карап туруп, бир четинен өзүмдүн мамама аядым, энемди. Өзү карган киши болсо, буларга каралаша албайт да. Иним дагы инвалид болсо, анан бул өзү кыздар болсо,
Анан баардыгын көрүп туруп жүрөгүм чыдаган жок. Анан балдардын баары чачырандуу болуп аткандан өзүм алып келип алгам. Азыркы учурда ошо экөөсү сүйлөйт. Булардан 50 мектепте окуйт. Экөө булардын жана мунун бир орус жалгыз деп атпайм, ал 22 жашта, ал сүйлөбөйт. Ал дагы экинчи группада инвалид болуп калганда, ал да сүйлөбөгөн кыз. Ошо. Анан маган ошо үй жагынан аябай эме болуп жүрөм да. Үйүм болсо, буларга үй керек. Өзүм азыр бул үй, квартирада турам. Буларга карап мен ушул үйдү снимать этип алгам. Бул үйгө мен 30 000 төлөйм. Андан тышкары коммуналкаларын өзүнчө төлөйм. Ошондо кышында мага аябай эле оор болуп кетет. Айына бир 50-60 000 болуп кетет. Ушул негизи ушул нерсенин баарын камсыздоо үчүн азыркы учурда балдарды дагы карашыңыз керек. Акча каражат жагын кантип таап атасыз? Азыркы учурда эми мен үйдө швейный машинкаларды алып алгам. Ошолорду алганда да ошолорду арендага, жанагы рассрочкага алып, анан четинен иштеп, четинен төлөп ушинтип алгам да. Анан ошо менен эртең менен таң аткандан баягы кечки күн батканга чейин эле ошо машиненин үстүндө отурам. Ошо менен аракет кылып эле ошо булардын өзлөрүнүн пенсиясы болгон менен баягы 8 000. Ал эчтекеге жетпейт. Бул өзү бир күндө 4 мал дары ичет. Айына ошондо 14 000ге дайыма дарап берем. Аны дагы издеп жүрүп табабыз да, табылбайт такыр. Эрте алып койбосок аябай убара тартабыз. Айлам кеткенде врачтарга барып, анан врачтардан сураштырып отуруп, ар кайсы жерге чалдырып отуруп, анан таап берем. Ошо. Ушул кадр сыртында сүйлөшүп калдык. Ошол кадр сыртында айта кетпедиңизби? Бул кыздын негизи бир жак бөлүгүндөгү баш мээсиндеги клеткалары иштебейт. Ооба. Колу дагы эми гана иштеп баштады. Мурун таптакыр басчу эмес, эми гана басып баштады депчи. Мүмкүн врачтарга жакшы бир акча берип, акча каражат жагынан жакшы каражат табылып калса, негизи жакшы болуп кетет деген ой пикирлер барбы? Мен ошо алып келгенден кийин баягы мунун алып келгенибизде да аябай эпилепсиясы кармай берди да. Анан ошо мунун кай жеринде эмне диагнозунан бери баягы өзлөрүндө жүргөндө анча билчү эмеспиз. Анан врачка алып барып, жалга ал жерден эң башынан баштап анан мунун анализдерин тапшырып эме алганбыз да, ошондо башында тарттыргам. Бүт болгон аппараттарга тарттырдым да. МРТсына дагы, юрфасына дагы, анан нейро эмелеринен бери тарттырдым. Ошондо жанагы тарттырганда ошол жактан эме чыкты, диагнозу. Ошо баш мээнин бир жагында такыр клетка иштебейт дейт. Бул ошондо азыркы ушу турушу өзү жашы чоң болгон менен мындай 2-3 жаштын эмесинде да. Акыл эси арткараак. Ошого карабастан деле баары бир дудуктардын мектебине алып барып күндө ташып окутабыз. Үзүлбөгөн. Жок дегенде бул жеп аткан нанынын атын, ичкен суусунун аты эмне экенин ошону билсин деп. Кудайга шүгүр эми. Негизи алдыга жылуулар бар, Ооба, Кудайга шүгүр. Ошо бир жак могу колу такыр эле түшпөй эле минте эле турчу. Анан баягы кой берип койсоң бияка ооп минте берчү да. Азыр өзү жалгыз басат, бирок ошого дагы дальше эме апарганга каражатыбыз жетпейт. Анан Кудайдан тилеп коюп эле отурам ошо. Негизи бул балага эне мээрими бул эң керектүү нерсе да бул жашоодо. Эненин мээримин, атанын мээримин эч нерсеге алмаштырып болбойт бул дүйнөдө. Сиздин өзүңүздүн балдарыңыз болбосо дагы ушунчалык мээримиңизди берип, аракет кылып, жанал бастап, азыр ушуларды айыктырууга аракет кылып жатыпсыз. Бул нерсе жалгыз бою энеге деле абдан оор да. Анан өзүңүздүн жашооңузга кайрыла кетсек, негизи жолдошуңуз менен 2 жолго түштүңүз беле же? Ооба. Ага көп жыл болду. Экөөбүз 2 жакка түшкөнбүз. Өзүмдүн бир уул, бир кызым бар. Азыркы учурда алар өзлөрүнүн турмуштары менен өзүнчө. Бирок кызым биякта, балам Москвада турат. Ошо. Анан ошолордун аркалары менен ушуларды дагы эме кылып отурам. Карап, дарылатып. Карап, ооба. Эми колуман келгенин эме кылайын. Жүрөгүм чыдаган жок.
буларды үйүнө таштап коюп, анан булар минтип атат, тинтип атат деп эмелерин угуп алып, мен кайра бир жерде басып жүрө бергим келген жок. Атасы ушул кырсыктап калып, азыркы учурда экинчи топтогу майып болуп калды деп айттыңыз. Апасы 2 жыл мурун каза болуп калды деп. Атасын азыркы учурда ким карайт? Айыл жергесинде дедиңиз, апасы эмнеден улам каза болуп калды? Мүмкүн кандайдыр бир ооруду же жол кырсыгына кабылдыбы? Жок, апасы ооруду. Мунулардын апасы жыгылып, баягы ооруп жүргөндөн кийин, ооруп жыгылып калыптыр. Ошону кечирээк көрүп коюшту. Ошондо ишемский диагнозу ишемский инсульт болуп чыкты да. Аны реанимацияда 3 күн жатты. Анан палатага которгон күнү каза болуп калды. 39 жашында. Арты кайрылуу болсун, эжеке сиздерге дагы сабыр тилейбиз. Анан булар негизи 4 бир тууган экен да? 5 бир тууган, 5 бир туугандын уусу 22 жашта деп айттыңыз. Ооба. Андан кийинкиси 19 жашта, ал эркек бала. Ал атасынын жанында болуп атат азыр. Ал да сүйлөйт. Ал деле акыл эси менен, анан ошон үчүн азыр атасынын жанында. Булар эгиздер, эгиздердин түгөйүн бирөөсү сүйлөйт, бирөөсү артта калган. Негизи ушул дарыгерлерге көргөзгөндө мүмкүн ген жактан кандайдыр бир жаңылыштыктар болуп, ошондон улам ушундай ооруларга кабылып калышканбы? Негизги себеби эмнеде болду деп айтышты? Булардын эми мунуку эгиз болгондо ошо ДЦП болуп төрөлдү. Булар эме ичинен эле баягы ден соолуктун айынан эле болду. Ошо. Апасынын ооруп жүргөнү бул балдарга дагы таасир эткен демек. Апасынын ооруганын ошо акыркы ошо бир 2-3 жылдын аралыгында эле билдик да. Ошону аны да алып келип дарылаткам, анан кайра кеткен. Андан кийин эле жанагы убагы менен дарыланбай калды да ошо. Ошондон улам. Негизи ушул мектепке алып барып келүүдө сиз үйдө жумушта же бир жака кеткенде балдарга ким каралашып турат? Оглу, эжеси мектепке алып барып келгенге кудурети жетип, ошол нерсени түшүнүп, сиздерге жардам бергенге мүмкүнчүлүгү жетеби? Эми ул эжесин таштап кеткенде баягы көп ишене бербейм да. Барып калышат үйгөчү. Бирок мен азыр кызым жакын да, ошону эле булардын айынан да мен азыр эч жакка барбайм. Бүт эме мойнумда болуп элечи. Даже тойлорго вообще барбай калгам. Анан баягындай жамандык болуп калса эми айла жок ага барып келем. А так анчалык эмеге үйдөн чыкпайм, негизи чыкпай эле калдым да. Ошо. Бул батирди ижарага алабыз деп айтпадыңызбы? Батирдин ээси кандайдыр бир жеңилдиктерди кылып берип, сиздерге бир аз каралашкан учурлар болобу? Же сиздерди негизи бул батирди сиздерге канча убакытка берди? Негизи бул бияка келгенибизге быйыл уже 3-чү жылга кетет. 3-чү жайда, ошондо 24-жылы көчүп келгенбиз. Ошо. Анан мага жардамы, бул үйдүн жардам бергени эле мага келип тийишпейт. Ошо. Мага ушу балдарды ушунча киргизип алдың дебейт. Наоборот, кайра келип мага буларга кийим алып келип берип жардам берип турушат. Кийим жагынан, тамак аш жагынан бир аз жардам берип турушат. Анан баягы сүйлөшкөн боюнча ал эмени болсо, сүйлөшкөн боюнча эле берем убагы менен. Ошого эң уктабастан да иштейм да. Эң жумушумдун аягы кээде 2-3 болуп кетет. Түнкү саат 2-3 чейин иштейсиз. Негизи ушул машина тигип иштеймин деп айтып калдыңыз да. Кийим тигүүдө сиз кандайдыр буйрутмаларды алып, анан тигип берип, ошентип нанга акча табасыз, Заказ алабыз да, жанагы швейный цехтер менен сүйлөшүп алып элечи. Ошолор дайыма эме кылып турат. Азыр ошо бир швейный цехтен алып заказ алып дегем, алар да менин эмемди билишет. Дайыма кышында да мага жумуш бергенге аракет кылып турушат, бирок баары бир кышында жумуш болбойт го. Ошол жагынан аябай артка кетем. Кышында сизге аябай эле оор болот, аябай эле артка кетем. Жумушуңуз дагы жок, бул балдардын каржы жагынан дагы тамак ашы. Мектеп маселесинде эжеке, негизи мектеп маселесине канча акча төлөйсүздөр же кандайдыр мамлекет тарабынан атайын бекер деп каралып, азыр бекер барып жатышабы мектепке? Жок, бекер эле, кадимкидей эле биз ушул райондо жашайбыз го. Ошонун эмеси менен эле апарып эметкем. Калганда эч кандай окуу курал анын буларын бүт эле өзүм алып берем. Өзүм кийимдерин деле өзүм
Балдардын эмесине баягы эне жок деген эле эме төлөнөт 3000 сомдон ошо. Экөөнө. Эми эжеке сиздин негизи азыр жаратыңызга деле туссу эле деген ойдо эмеспиз негизи, бирок сурап өтпөсөм болбойт. Кийинчерээк ушул жолдошуңуз менен кайра жарашуу жолдорун же болбосо башка турмушка чыгууну ойлонгон жоксузбу? Жок, эми мен ал жолдошум менен ушу кызым 1-классында ажырашкам. Кызым азыр 33-төдө. Эми эжеке жанагы жогоруда айтып калдыңыз да, мен апамды кыйнагым келген жок деп. Апаңыз азыркы учурда канча жашта? Мамам, энем азыр 75-те. Өзү сахар болуп ооруйт. Анан айылдан ушулардын баарын көрүп туруп, анан ого теремесине кыйнагым келген жок. Эниңизди, апаңызды каражат жагынан ким камсыз кылат? Өзлөрү эле пенсиясы бар. Иним дагы кичүү иним бар да. Мамам ошонун колунда. Кичүү иниңиз каралашып турат, Ошо колунда да. Негизи ушул адамдардан аябай көңүлүңүз калып калган учурлар кездешеби эжеке? Болот, эми андайды ичиме эле сактап коем мен. Буларды көрүп, өзүм жүрөгүм чыдаган жок. Мен өзүм буларды калтырып коюп, буларды угуп анан эметкендеринечи. Азыр да бул эпилепсиясы кармабай кичине эме болуп калбадымбы? Мурун кармаганда жаман ошондой эме болчубуз. Бир күндө 8 жолго чейин кармайт. 10 чакты жол. Негизи 5 бир тууган экенсиздер. 5 бир туугандын сиз канчанчысы болуп каласыз? 3-сү. 3-сү. Канча жаштасыз? 16. 16-дасыз. 16 жашта болгондо канчанчы класста окуп жаткан учуруңуз азыр? 10 класста, Негизи ушул бир туугандарыңыздын арасында сиздин эң чоң кыялыңыз азыркы учурда эмнени кыялданасыз? Врач болууну. Врач болгуңуз келет, Эмне себептен мен врач болсом деп ушул жолду тандадыңыз? Бул мен кичинекей кезимде эмес да. Кичинекей кезиңизден бери ушул нерсени кыялданып келесиз, Атаңызды көргөнү барып турасызбы? Каникулда. Каникулдарда барып турасыз, Негизи ушул атаңыз, апаңыз жөнүндө бизге кененирээк айтып берсеңиз. Атам сагынганда барып турабыз. Атам баш ооруйт. Айылда байкем менен жашайт. Азыр ушул жакта эжеңиздердин колунда экенсиздер да. Анан үй жагынан, ушул ижара төлөө жагынан дагы кыйналып жаткан учуруңуздар экен. Азыр эмнени кыялданып жатасыз көбүрөөк? Азыр үй алсакпы дейм. Эң биринчи баштапкы кыялдарыңыз өзүңүздүн үйүңүздө бир туугандарыңыз менен жашагыңыз келет, Апаңыз жөнүндө, апаңызды кантип эскересиз? Апаңызды сагындыңызбы? 4-5 майда кош жасап Куран окуп турасың мама. Мен калайт элем үлө болсок экен деп. Сестрам сүйлөп айып кетсе экен деп. Жананжемди да кулагы угуп сүйлөп кетсе экен деп. Келечеги жакшы болсо экен деп. Апа мээримине негизи эч нерсе жетпейт да. Ушул мен мээримди көрбөй калдым. Тагдыр бизге аябай эле адилетсиз мамиле кылып койду деп аябай кайгырган учурларыңыз болобу? Мен 11-де бүтүп чычыкка окугум келет. Германияга барып мекке тапшырып. Сен апаңа Куран окуганды билесиңби? Кантип үйрөндүң? Сага бул Куран окуганды ким үйрөттү? Же апаң каза болуп калгандан кийин мен үйрөнүшүм керек экен деп өзүңө бир ой келип анан үйрөнүп калдыңбы? Өзүмө бир ой келди, үйрөнөйүн. Демек апаң үчүн сенин кыла турган жакшылыгың ушул гана экенин билдиң,
эгер апаңды дагы бир көрүү мүмкүнчүлүгү болсо, сага ошондой мүмкүнчүлүк берилсе, апаңа эмне деп айтмаксың? Апа, мен сизди сагындым, жакшы көрөм демейт. Апа, мен сизди сагындым. Мен сизди жакшы көрөм. 5 чыгыңыз, мен кылган жоруктарыма кечирим сурайм. Катуу сүйлөсөм, мен сизди аябай сагындым. Мен жанайым, 21 жаштамын. Атам кырсыктап майып болуп калган. Апам каза болгон. Мен бир туугандарыма жардам бергим келет. Үйдөн эжем экөөбүз чогуу иштейбиз. Учурда кулагым укпайт жана сүйлөй албайм. Бирок кулагыма аппарат алсам уга алам. Аппаратты алуу үчүн акча жыйнайм. Бирок күнүмдүк турмушка жумшалып кетет. Бир туугандарым менен өзүбүздүн үйүбүздө жашасам деп кыялданам. Гүлмира айым, негизи ушул балдарды караганда чарчаган учурларыңызда сизге эмне түрткү болот кайра ордуңуздан туруп күнүңүздү улантып кеткенге? Ошо чарчаган убактарым ушу мен өзүм алдыма койгон, булар эми азыр менин өзүм алдыма койгон максатым болуп калат да. Элге баягы элге болбосо да өзүм үчүн булар мен үчүн келип, баягы мага ишенип келип аткан ушуларды мен буттарынан тургузуп бергенге ошол мага күч кубат берип, кайра өзүм эме кылам да. Балдарыңыз ушул негизи балдарга эң чоң тилегиңиз, үмүтүңүз же ушул тагдыр эмнеге буларга ушунчалык ташбоор болду, же мага ташбоор болду деп кыйналган учурларыңызда эмне сизге күч берет кайрадан? Эми мындай ой чындап айтканда келет. Неге булар уда ушундай биринен бири тиги баягы оорукчал болуп калгандарычы, бул кандай жактан мынтип келип калды, же ата тектен келип калганбы, же демеби, же биз баягы ата бабаларыбыздан калган баягы күнөөлөрдөн ушундай болобу депчи. Анан ошолорду ойлоп, ошол эмелер баягы дин жолуна түшүп, өзүм деле чынымды айтсам, ушуларды алып келгенден кийин өзүм мынтип жолук салынып, уже балдарды да кошо сүрөлөрдү жаттатып, намаз окуганга эме кылып атабыз да, жолуна түшүп. Негизи болот эмеспи? Адамдар бири-биринин жашоосун салыштыра берген учурлар болот да. Эмнеге менде мындай эмес, эмнеге башкалардын жашоосу жакшы, а мен гана кыйналам депчи. Сизде ушундай ойлор сизди түндөсү уктатпай, күндүзү бир оюңузга тынчтык бербей, жүрөгүңүзгө тынчтык бербей сизди кыйнаган учурлар кездешеби жашооңузда? Ойлор болот, бирок баягы тагдырга, адамда тагдырга жазганды көрөсүң деп эме кылат го. Ошон үчүн бир гана жараткан Аллахыма ишенем. Мындай кыйынчылыктардын аягында жеңилдиктер бар болсо керек деп. Ошондой мүмкүнчүлүктөрдү ойлоп, жакшы ойго өткөнгө аракет кылам да. Негизи эле ушул мүмкүн үнүңүздү башкаларга жетип калса, сизге жардам берүүчү инсандарга үнүңүз жетип калса, эмне деп кайрылат элеңиз? Аларга кайрылганым ошо мендей адамдар болбосун, кыйналган, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар аз болсун. Ошол келип жардам берген кишилер ошолордун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды азайтса, ошо жок болушса ошолор. Эң башкы кыялыңыздын бири, Кыйналган адамдар болбосо бул жашоодо.
баягы буларда үйгө отура беришпесин каалайм. Ойнотуп келем. Ошол жерден кээде кээ бирөө баягы булардын кыздын жана ДСП экенин, бир жак эме экенин билишпейт да. Ошо карап, автобуздорго түшкөндө бул эмнеге орун бербейт деген баягы кээ бир кишилер бар да. Анан сразу эле көз караштарынан көрүп эле сразу эле бул мындай эле кечиресиздер деп айтам. Эми бул мен бир чети буларды көрүп, жүрөгүмдүн боорукерлигиненби көрүп туруп ушунча алып келип алгандан кийин мен бул кыздар, бул эки кызды кулактары угуп, тилдери сүйлөп, эл катары ошо элдердин арасына, адамдардын арасына кошулуп, ошолор менен ушул азыркы бул басып, угуп, сүйлөп, ушулардын баарын кылса дейм да. Булардын да эмесин. Негизи эл арасында көп да эжеке ушундай балдары ооруп калгандар бар. Анан үмүтү үзүлүп бараткан энелер дагы аз эмес да. Бул айыкпайт окшойт эми менин балам деп үмүтү үзүлүп бараткан энелерге эмне дейт элеңиз? Сиз ушунча жылдан бери, ушунча убакыттан бери үмүтүңүздү үзбөстөн аракет кылып келатат экенсиз да. Үмүтү үзүлүп бараткандарга эмне деп айтат элеңиз? Эми ооба мен ошондой балдары барларга айтат элем, үмүттү үзбөш керек. Кантсе да мен буларга эжеси болом, эжеси болуп туруп ушунчалык мээримимди төгүп, мен аларга мээрим керек экен. Мээрим болсо, бул балдар дагы кадимкидей жандана баштайт экен. Мисалы, Айдана, биздин жанагы кызыбыз, ошол аябай эпилепсиясы бар, өзү бир жак тарабы менен неме кыла албайт, жада калса туалетке дагы өзү бара албайт. Ошонун баарын мен өзүм кыймылдап аткарып берем да. Анан ошондо буларда да кадимкидей жандануу башталат экен. Ошондо биз жол көрсөтүп берет экенбиз да. Булардын жашоосуначы. Ошолорду булар оорукчал болсо да кадимкидей өзүнүн сезими менен булар жанданып, кыймылга келип, буларда үмүттөрү чоң боло баштайт да. Мээрим менен сүйүү булардын өнүгүүсүнө абдан бир чоң салымын кошуп алдыга жылдырат, э? Ооба. Буларга ошо сүйүү керек жана мээрим керек да. Бул жашоодо ар кандай сыноолор адам баласынын башына эмне келип кетет, эч ким билбейт да. Бүгүнкү күндө баары жакшы болуп кетсе, эртеңки күнүң дагы ушундай жакшы болуп кетет деген нерсе бул эч кандай кепилдик жок. Сиз азыр кыйналып жаткан болсоңуз, эртеңки күндө мындан дагы жаман болот деп деле кепилдик берген эч ким жок. Буюрса мындан ары эч качан жамандык көрбөңүз. Ар дайым баары жакшы болсун, жашооңуздагы ушул балдардын келечеги үчүн кылып жаткан аракетиңиз баардыгы жараткандан кайтсын. Маегибиздин соңунда ушул эң эле адам баласынын ичинде чыкпай жаткан бир ойлоруңуз болот да. Ошол жүрөктүн түпкүрүндө катып чыгара албай жаткан оюңузду биз менен бөлүшүп кетсеңиз болот. Эми айтарым, эң бардыгынан адам баласы кайгырбасын, оорубасын, ден соолукта болушсун. Эң башкысы сабырдуу болуш керек. Ушундай деп ойлойм. Анан мага жардам бере турган, бул балдарды көрүп, жардам бере турган инсандарга мүмкүнчүлүгүңөр болсо, мага жардам керек. Ошо жардамыңыздарды аябасаңыздар, мен чоң ыраазычылыгымды билдирем.